Hürmetli tuğanlar, bir nerseni to'g'ri tushunsak, bu жерде mana bardığımız ушул кезге чейин мыйзам деп чуркап сиздер дагы мыйзам деп атасыңар. Бүгүн алып турайын ошол мыйзамга каршы иш жаса деп, могу мамлекеттик органды төккөн болбойт. Тергөөдө иш болуп атса, тергөөгө азыр кантип биз кысым көрсөтөбүз. Мисалы үчүн тергөөчүгө мен да указание бере албайм. Тергөөчү самостоятельный лицо, өзү тергөө жүргүзөт. Ага кантип ар бир тергөөчүгө кысым көрсөтө беребиз. Чоңолуп кысым көрсөтө беребиз. Эгерде автомашина боюнча айтып бере турган болсок, мына бардыгыңарга түшүнүп алгыла. Небереңерди жүлө башты айландырып эле туура эмес деп айтып атышат. Казакстанда Абхазиянын машинесине эч ким уруксат берген жок. Армения, Россия жана башка ошол биш мамлекеттикине уруксат берип, атай кызыл номер берип, аны ошол хозяиндин өзү айдайт. Үй бүлөсү да айдай албайт, сатканга да акысы жок. Абхазия мамлекети. Бул деген сөз. Бизде Абхазияны как мамлекетке кары бизде признавать этпептирбиз. Мыйзамыбызда. Жигиттер, суроо бердиңер, уктурбайсыңар. Ушуну айтып бересиңер, бул жерде мына кечээ ошол кылмыш жанагы иштери боюнча карап көрдүк. Абхазис, хозяин, ошол автомашинанын хозяини. Доверенность жазып атат. Россияга чыгып пассажирлерди алып барып келгенге 3 күнгө машинамды бердим деп туруп, доверенность распискасын берип атат. 3 күндүн ичинде ошол машина доверенность жазылып туруп, подделка доверенностьтен Кыргызстанга сатылып кетип атат. Бул жерде атайын мошенниктер иштеп, мошенниктердин бир схемасы бар. Биздин элде мына азыр айтып атасыңар, ушунча киши машина камалып турат дейт. Азыр токтогону жакшы болду. Дагы канча киши сатып алат эле. Дагы канча үй бүлө сиз айтылы мындай айтканда. Бүгүнкү мына азыр ошол тергелип, ошол атайын мошенник жасаган схеманы тергөөчүлөр карап атат. Бир аз убакыт берсе керек. Машиналарды. Ушуну силер жөнөкөйлөштүрбөйсүздөр. Силерге соттун чечими турат.